Айымкан эже, саламатсызбы? Сиз бул мектепке качан жана кандайча келип иштеп калдыңыз? Мен бұл мектепке 1986 жылы октябрь, 1 октябрдан баштап ушу мектепте математика мугалими болуп иштеп келатам. Сиздин көз карашыңыз боюнча мектептин ийгиликтери эмнеден башталган? Бұл 5-чи мектеп Кыргызстанга таанылуу, легендарлуу мектеп. Мунун кайсы жакшы жактарын айтып биз жомок кылып да бүтө албайбыз. Бул мектеп дайыма өзгөчөлүгү менен, кандайдыр бир балдарга болгон мамилеси менен, окуткан балдарынын зээндүү, тырышчаак, кандайдыр бир жакшы нерсеге умтулгандыгы менен өзгөчөлөнүп келет. Бул мектептин салттарынын кайсынысы өзгөчө баалуу деп ойлойсуз? Бул мектептин салттарында улууну, кичүүлөрдүн ызаттоосу, окуучулардын билимге умтулуусу, ар бир муун жогорку муундан үлгү алып, ошолордун катарына кошулууга аракет кылуусу мени өтө шыктандырып, өтө кызыктырат. Ар бир окуучу өзүнчө бир инсан. Аларды окууга шыктандыра гана билиш керек. Окуучулар менен иштөөдө кандай принциптерди карманчу элеңиз? Мен ошол жылдан ушу жылга чейин деп айта албайм, бирок мен дайыма окуучулар менен бирдей, баардыгына бирдей мамиле кылып, анан бааларды алар менен чогуу талкуулап коебуз. Мен койгон бааларга окуучулар нааразы болбойт. Эки алса дагы кубанып эки алып кетишет. Айымкан эже, 100 жылдык маареке сиз үчүн кандай мааниге ээ? Мен жаңы эле айттым, 1986 жылы ушул мектепке келдим деп. Ошондо 2026 жылы мен бул мектепке иштегениме 40 жыл болот экен. Демек ушул жылдарда мен ушул мектептин бир топ мааракелерин да көрдүм. Ушул мектеп менен кошо жашап, өзүмдүн жакшынакай жаштыгымды, гүлдөгөн сонун кезегимди ушул мектепте калтырыптырмын.